Assalamualaikum elim yurtum. Bugün 18 август 2024 жылы мен Талай Бекзатов Талас обласынын тургуну болом. Мен бүгүн Ататек жөнүндө баянымды улантып, эмне себептен өз тегин билбеген адам маңкурт экенин түшүндүрүп берүүнү чечтим. Мен өткөнкү баянымда ата баба деген түшүнүк менен Ататек деген түшүнүктүн айырмасын түшүндүрүп берген, бирок бир аз кененирээк түшүндүрүп берип бүгүн дагы анан баянымды андан ары улантмакчымын. Ата баба бул жалпы кыргыз элине таандык болгон ата бабалардын тизмеги десек болот. Сөндүр аркылуу өз ата бабасын билген, өз ата бабасынын аттарын билген адамдар өзүнүн ата бабасы аттары ким болгонун билишет. Бирок Ататек аркылуу өз ата бабасы эмне өнөр аркалап келген, эмне өнөрдү жашап келгенин билүү жолу бул Ататек деп аталат. Мисалга келтирип, мен өз ата бабамды, өз Ататегимди айткам. Ата бабам, мен өзүм ата бабам мен билгенден менден 14 жата мурун Хан Турсундан башталган, Катаганын ханы Хан Турсундан башталган. Бирок Ататегим хан теги эмес. Ататегим касиети күчтүү адамдар болгон. Элди дарылап, элге билим берип, азыркы тил менен айтканда көздөрүн ачып, касиети күчтүү адамдар тарбиялап өстүрүп келген адамдар болгон. Ошол касиетин аркалап менден 4 жыл мурун мусулман, кыргыз элине мусулманчылык келгенде өздөрү билим алышып, имам молдо болушуп, азыркы мезгилде биздин ошол 4 жыл мурундан бери тараган бир туугандардын баардыгы молдо тукум деп аталабыз. Биздин жааматтагы молдо тукум деп аталат. Бул ата баба менен Ататектин айырмасы. Эми өз тегин билбеген адам, бул маңкурт деген сөздүн маанисин түшүндүрүп бермекчимин. Ооба, өзүнүн ата теги кайсы өнөрдү аркалап келгенин, кайсы өнөрдү өздөштүрүп, кайсы өнөрдү өнүктүрүп келгенин билбеген адам бул маңкурт. Мына азыр деле көрүп турабыз. Мисалы, азыркы мезгилде бизде ислам динин колдонуп, өзүнүн ата тегине каршы чыгып жаткан адамдар өтө көп. Христиан динин колдонуп, өзүнүн ата теги баштап келген нерсеге каршы адамдар да аз эмес. Бул дин аркылуу өзүнүн ата тегине каршы чыкканы. Демек, Чыңгыз Айтматовдун Маңкурт деген чыгармасы сыяктуу эле өз энесине жанын огу менен атып өлтүрүү барабар нерсе да. Ата тегине каршы, өзүнүн ата бабасына, өзүнүн аталарына, чоң аталарына, баба аталарына, буба аталарына каршы чыккан нерсе да. Ошолор аркалап келген өнөрдү андан ары өздөштүрүп кетпей, ошого каршы чыгып, ошону билбей унуткарып, ошону билбей андан ары улантып кетпей жатканы бул маңкуртчулук. Мындай адам өзүнүн келечегине да түкүрөт. Анткени өзүнүн ата тегин билүү
аркылуу өзүнүн эмнеге жөндөмдүү экенин, эмнеге ыңгайлашканын, аң сезиминин, денесинин өзгөчөлүктөрү эмнеге ыңгайлашканын билбей туруп, бөлөк өнөрдү аркалап, бөлөк багытка багытталып кеткени өзүнүн келечегин түкүрүү деген нерсе жатат. Мына менин деле бир туугандарымдан, ошо молдо тукумунун арасындагы бир туугандарымдан ата бабабыз колдонуп келген, ата бабабыз өздөштүрүп, муундан муунга өткөзүп келген касиеттерди аркалоодон баш тартып, мындай болбойт деп азыркы молдолордун сөзүн угуп, мазарга барбай, касиетин ата бабадан берилген, Кудай берген касиеттен баш тартып жашап келгендер да бар. Тилекке каршы бар. Айла жок. Ар бир адам өзүнүн ишенгенине, өзүнүн билгенине, өзү умтулганга Кудай эрик берип койгон. Ал эрикти мен буза албайм. Айтып көрөм, укпайбы, билбейби, каалабайбы, ал адамдын өз эрки. Мен Кудайга каршы иш кыла албайм. Ошол элим тегин ким экенин билүү жана тегинин, ата тегинин кылган ишин мындан ары улантып кетүү бул ар бир адамдын милдети. Мындай адамдын келечеги кең болот. Мындай адам Кудайым буйруса, Кудай колдогон, Кудай мээрим төккөн адам болот. Ушуга бекем ишенген адам өз келечегин камсыз кыла алат. Сак саламатта болуңуздар. Бүгүнкү баян ушу менен аякталды.